Урматтуу bir туугандарым, азыр мен силерге бир суроо берем. Англис тилин каяктан үйрөндүңүз? Англис тилин каяктан үйрөндүңүз? Бирөөлөр үйрөнө элекмин дейт, билбеймин дейт. Же окута көрө элекмин дейт. Англис тил кыйын дейт, мисалы үчүн. Кыргыз тилин кайдан үйрөндүңүз? Кыргыз тилин кайдан үйрөндүңүз? Жаштыкта, жаштыкта. Бирок элестетиңиз, сиз жаштык кезде кыргыз тилин үйрөнүштү каалабайт элеңиз. Элестетиңиз. Жаштык наристе кезде деңиз, акылыңыз жок эди, сиз үйрөнүштү каалабайт элеңиз кыргыз тилин. Бирок үйрөндүңүз. Бул неден билесизби? Чөйрөдөн. Чөйрө сизди үйрөттү кыргыз тилине. Чөйрө сизди сүйлөйт. Бардык нерсе чөйрөдөн экен. Эгер сиз снайпер болом деп аракет кылсаңыз, армияга барыш керек, атайын ок атыштарды таласына чыгыш керек, үйрөнүш керек. Мечитте ок атуу болбойт. Эки жак атасы мечитте баары бирөөгө ок тиет да. Мечит ок ата турган жер эмес. Аны атайын тоолорго чыгып, стрельба местоларына чыгып, ушул жерде атып үйрөнүш керек. Окуу талааларына чыгыш керек. Эгер сиз оружияны үйрөнсөңүз, ошол жака чыгышыңыз керек. Эгерде сиз бизнесмен болуп, чөнтөгүмө акча салып толтуруп, бизнесмен боломун десеңиз, мечитте байыбайсыз. Мечитте байыбайсыз. Ал үчүн Салымбеков салган Дордой базарына барыш керек. Бизнес кылыш керек, соода кылыш керек. Ошондо байыйсыз акча чөнтөгүңүзгө. Чөйрөдөн экен. Эгерде сиз машина миништи кааласаңыз, машина үйрөнөмүн, машина үйрөнүшкө аракет кылам десеңиз, машинаны айтор кааласаңыз, машинанын чөйрөсүнө автошколаларга барасыз, окуйсуз, үйрөнөсүз, аларды үйрөнүшкө аракет кыласыз. Ого, урматтуу мусулман тууган, чөйрөдөн экен. Мечитте машина миништи үйрөнүп албайбыз. Мечитте не кылабыз? Иман жактан, руханий жактан көтөрүлөбүз. Иманыбыз көтөрүлө турган жер мечит. Куран окуйбуз, дуа кылабыз, зикир кылабыз. Бул биздин руханий жактан көтөрүлө турган жайыбыз, ордубуз экен. Албетте, чөйрөдөн көп нерсе чечилет экен. 5 досуңду айт, келечекте ким болушуңду айтам дейт. 5 досуң алкаш болсо, 6-чы алкаш сиз болосуз. 5 досуңуз бизнесмен болсо, 6-чысы сиз болосуз. Чөйрөдөн экен. Чөйрөдө кандай, чөйрөңүз кандай түлкүлөрдөн түзүлгөнбү же арстандарданбы? Тентек кур өзүнөн башка ойлобогон жалкоолордонбу же жакшылардан түзүлгөнбү? Уйкучулардын чөйрөсү территориясынан уйкучулар менен болот. Байкасаңыз, сиз жөнөкөй эле бир уйкучу элеңиз, чөйрөңүздү караңыз. Жалаң уйкучулар да сиз чөйрөңүздө дагы. Сиз телефончусуз, тынбай игра ойнойсуз, тынбай бир нерселерди кыласыз. Эми чөйрөңүздү караңыз, чөйрөдөгү адамдарды. Чөйрөңүз деле ошондой да. Игра ойногондо бир нерсе кылган, телефон айтор бошо болгон адамдар да. Сиз жалкоосуз. Эч нерсе кылышты каалабайсыз, жумушту иштетти каалабайсыз, бир башты ортушту каалабайсыз. Чөйрөңүз да куду ошондой адамдар. Окубайсыз, китеп окубайсыз. Чөйрөңүз да кудум ошондой адамдар болот. Айтор сиз кандай болсоңуз, сиздин чөйрөңүз дагы, жада калса сиз кандай болсоңуз, сиздин өмүрлүк жолдошуңуз дагы ошондой. Сиз чөйрөңүзгө байланышкан нерсе да бул. Чөйрөңүзгө байланышкан маселе. Качан көрдүңүз таква жигиттин бир кыска юбка кийип алган кызды жетелеп жүргөн? Же кыжапчан, жоолукчан, жакшынакай кыздын каяктагы ичип чеккен баланы жетелеп жүргөн каяктан көрдүңүз дейм да. Чөйрөдөн бекен? Чөйрөдөн да. Түнкү клубда кыздарды аңдып, бүгүн кайсысы менен жүрөм деген бала, бүгүн кайсынын кучагында жүрөт экенмин деген кызга жолугуп, ошолго үйлөнүп, ошол менен жүрөт да. Ортолорунда типа сүйүү деген нерсени максат кылып алышат, бирок негизги нерсеси Кудай Таалаларды билгисип турулап койду. Кылган кылыктарына жараша түздөп койгон, алар бейкапар билбей калат да.
чөйрөнү кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында кандай адамдар болду, билесизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менден кийин пайгамбар келе турган болсо Умар келет деген го туурабы? Бирок пайгамбар келбейт деген. Умар ибн Хаттаб, Халид ибн Валид, Абу Бакр радиаллаху анху. Булар эң күчтүү бизнесмендер, эң күчтүү рухний адамдар болгон булар. Эч нерседен кайтпаган адамдар болгон. Bir сахаба, bir дивизияга, сели империяга, армияга каршы чыгамын деп турган. Мени өлтүрсөң өлтүр, мен динимден кайтпайм деп турган. Бүгүнчү, бүгүн мусулмандардын абалы кандай? Bir мечитке алкаш болмуш, арак ичип алып келсе, бардыгы ар жерге качышты баштайт, мечиттин ар бурчуга. Не болду дей турган эч ким жок. Себеби неде? Намаз окуйт. Жүрөгү башка жакта бирок. Жүрөгү башка жакта. Намазды сүрөтү менен окуйт. Бирок ички жан дүйнөсүндө оюнда мына ишимди кантип түрөткөнмүн. Тезирээк намаз бүтсө аяка ишиме барышым керек, аны кылышым керек, муну кылышым керек деп. Ар бир ибадатында ихлас жок. Же ниети түз эмес. Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп бир ишти баштайт. Шеп келип калса, деп жакшы иштешти баштайт. Жакшы иштеп калгандын белгиси бул кожо көрсүн деген, ошо кожоюну көрсүн дегени. Кожоюн үчүн ниети өзгөрүп кетти анын, Аллах үчүн эмес анын иши эми. Ниети өзгөрдү. Ошондуктан ниетти өзгөртүш, ниети жаңылап туруш деп пайгамбар бекерден айткан эмес. Чөйрөбүз кандай? Чөйрөбүз кандай? Чөйрөнү танда, комфорт зонасынан чык. Бүгүн кээ бирөөлөр бар, комфорт зонасында ыстык тамагы бар, жаткан жери жылуу, жуунганы жери бар. Күн өтсө болду. Ачыгын айтканда күн өтсө болду алар үчүн. Эчтекеден мааниси жок, жашоодо жашашат. Жыргалчылыкта чоңойгон, колунда телефону менен чоңойгон жаштар, колунда китеби бар, башында билими бар адамдардын колунда, мындайча айтканда катуу айсам кечиресиздер, кул болуп өтүп кетет. Себеби башка убагында эч нерсе кирбей калса, кутуп болуп, кол бут кыйналат. Убагында көздү кыйнап туруп, башты иштетип окуп койгондор, эртең колу башын иштетпегендерди башкарып иштешет. Жашоо татал дешет, бирок жашоо татал эмес. Жашоону таталдаткан адамдын өзү. Татал десек, бардыгына татал болуш керек эди. Жикемага дагы, алымдарга дагы, устоздарга дагы, бардык адамдарга татал болуш керек эди. Эмне үчүн сен үчүн эле жашоо татал болуп атат? Демек, сенин багытың туура эмес, сени кылып аткан ишиң туура эмес, сенин оюң туура эмес, сенин көзүң туура эмес. Эгер сен жакшы болсоң, жакшы адам болсоң, башкалар сыяктуу, биз сыяктуу бактылуу болмоксуң. Барына шүгүр кылып жашамаксың. Намкөрдүк кылбайт элең, шүгүр кылат элең. Демек, чөйрөңүз экен. Чөйрөңүз сизди чечип коет экен. Кайсыл жерге барышыңызды. Кайсыл чөйрөдө экендигиңизге маани бериңиз. Анан бир күн башыңыз барып лотоктун бетонуна тийгенде кеч болот. Ал учурда өзүңүздү таппай каласыз. Ал учурда кеч болот, кечиккен болосуз. Акылдуу адам ким? Акылдуу катасына сабак алган адам. Акылдуу да. Гений ким? Акылдуунун акылдуусу ким? Ал башкалардын катасын көрүп туруп сабак алган адам. Башкалардын катасын көрүп туруп сабак алып коет. Ушундай кылбаш керек дейт. Мына чыныгы сабак, мына чыныгы чөйрө. Албетте, саясатчылардын чөйрөсү саясатчылар менен болот. Мисалы үчүн, бизнесмендердин чөйрөсүн карасаңыз, байкасаңыз, бир кедей адам жок, бүт бизнесмендер да. Анан жөн эле көчөдө жүргөндөрдү байкасаңыз, алар деле чөйрөсү жөн эле жүргөндөр. Айтор жакшы болом десеңиз, жакшы болуш үчүн жакшы чөйрөгө киришиңиз керек экен. Бар, тааныш, сура, бил, оку, үйрөн, жакшы чөйрөнү тап,
жакшы чөйрө менен байланыш. Эгер сиз сыяктуу башкалар жаман чөйрөнү таштап жакшыга бара берсе, кире берсе, ошентип жамандын өзү ээрип жок болот.